27 күнү Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековдун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 23 майындагы номер 133 жарлыгын аткаруу максатында Талас облусундагы автобекеттердин ишин жана жүргүнчүлөрдү ташуу кызматын иретке келтирүү боюнча атайын жыйын болуп өттү. Талас шаарынын ичиндеги эл ташуучу кызматтардын иретке келтирүү боюнча областтар ортосундагы каттамдарды иретке келтирүү боюнча дагы бир нече кайрылуулар келип түштү да. Жыйынга Ички иштер башкармалыгынын, Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин өкүлдөрү, Талас шаарынын жетекчилиги жана кызыктар болгон тараптар катышып, жасалып жаткан иштер жана алдыдагы пландар боюнча маалымат угулду. Ошол предрейсовый проверка деп коет, ошо предрейсовый проверканы өтүп атышат, наркологдон, врачтан өтүп, ден соолугу ошого автоунаа башкарганга жана жүргүнчү ташыганга дал келет, ушул рейсте аткарылат деген мааниде ал талаптар сакталууда. Эл өкүлү Бактыбек Чойбеков жүргүнчү ташуу ишин автобекет аркылуу жүргүзүп, бул тармакты бир тартипке келтирүү Талас жергеси жана анын тургундары үчүн абдан маанилүү. Муну менен катар коопсуздук жана жол кире акыкны турукташтыруу көйгөйлөрүн дагы чечүүгө болот. Андыктан бул ишти жеке көзөмөлгө алып, тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен бирге иш алып барабыз деп билдирди. Бир ынтымакка келип иш алып барбасак мындай нерсе болбойт, урматтуу туугандар. Ошон үчүн мына президентибиздин да жарлыгы чыкты, мына 1 ай болду. Ошо президентибизди да сыйлап, урматтап, ошо жарлыгындагы ишке алып барып, ишке ашырыш керекпиз. Мыйзамды өзүбүз сактасак, өзүбүз көрсөтсөк, элдер да кошо ынанат да. Анан биз өзүбүз мыйзамдуулукту сактабай жатсак, өзүбүз мындай башаламандыкка жол берип атсак, анан эл да сактабайт андай нерсени. Андан тышкары жыйындын катышуучулары автобекеттин иши жана учурдагы абалы менен жерине барып таанышышты. Западный автовокзал үчүн 2 гектар биздики болсо, калган 3-7 гектар мэрин. Эски архивди көтөрүш керек, эсидеги архивди көтөрүп туруп, ошонун негизинде бүт баарын кайратыш керек. Эң туура ошонун негизинде эле алып бүтүрүш керек, бүтөт ошондочу. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 19 апрелинде Транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы Кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгү каралып, уруксат берилбеген жерлерде иштеген мыйзамсыз авто ташуучулар жана жеке жактар боюнча маселени чечүү боюнча чечими чыккан. Ал эми 23 майдагы Кыргыз Республикасынын президентинин номер 133 жарлыгына ылайык жеңил таксилерди жана автобустарды санкцияланбаган жерлерден жөнөтүүгө тыюу салуу боюнча тапшырма берилген. Ушул жерге жеңил такси боюнча, бустар боюнча тапшырма берилди. Кудай буйрса 10 күнүн ичинде булар уюштуруу иштерин жүргүзөт. Мындан ары келечекте кудай буйрса ошол автовокзалыбыздан мурда сайыр учурундагыдай жүргүнчүлөр ушул жерден Борборго жана башка биздин аймактарга каттоо режими ушул жерден боло тургандай болуп сүйлөштүк кудай буйрса. Мунун биздин автобекетибиздин да келечеги болот кудай буйрса.